Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу бир бор мекендештерим. Ош мамлекеттик университетин аяктагандан кийин жумушсуздуктун айынан чет мамлекетке кетүүгө аргасыз болдум. 21 жыл Россиянын Красноярск шаарында эл катары мигрант болуп иштедим. 8 баланын атасымын. Балдарымдын 4-өө Россияда төрөлгөн. Ошол жакта чоңоюшту. Бул жака келип жашоо аларга кызыксыздай. Мен Кыргызстанга 2017 жылдын март айында келген боюнча жашап жүрөм. Россияда жүргөнүмдө башымдан ар кандай кыйынчылыктар өттү. Урматтуу бир борлорум, жараткандын пешенеге жазган тагдыры экен. Мына ушинтип өзүбүздүн Кыргызстаныбыздан алыс кетип, чет элде эмгектенип жатасыздар. Тагдырды жараткан берет. Бирок аны туура жакшы жака буруп кетүү ар бирибиздин колубузда болот. Эч качан кайдыгер болбогула. 28 ноябрь бул күнү кыргыз элим үчүн чоң сыноо боло турган күн. Добушуңуздарды сатпаңыздар, сатылбаңыздар. Таза шайлоо өткөрүүгө ар бирибиз салым кошолу. Бул күн элибиздин, мамлекетибиздин тагдырын чечүүчү күн. Сиздин добушуңузду сатып алган жемкор сизге короткон ошол акчасын чыгарып алуу үчүн мамлекеттин, элдин акысын уурдап, сөзсүз түрдө жемкордук кылуу жолун тандайт. Коррупция бул мамлекетти, элди жок кылуучу. Президентибиз айткан жолдон чыкпайлы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу бир бор мекендештерим.